Мен боди камера, милиция кызматкерлеринин жанындагы көзөмөлчү жана жардамчы. Коомдук коопсуздукту камсыздоо бул чоң жоопкерчилик. Ар бир окуя көзөмөлдөө болуп, ар бир аракет так сакталышы керек. Мына ошол учурда мен ишке кирем. Мен милиция кызматкерлеринин жанындагы үнсүз күбө, ишенимдүү жардамчы жана калыстыктын көзү боди камерамын. Эми мен жөнүндө көбүрөөк билүүгө убакыт келди. Мен милиция кызматкерлеринин формасына тагылып, кызмат учурунда болуп жаткан ар бир маанилүү учурду так, ачык жана калыс түрдө каттап, көз жаздымында калтырбаймын. Кызмат башталар алдында мени кызматкерлер алып, техникалык абалымды текшеришет, кубатым каралат, ишке даярдыгым дагы текшерилет. Андан кийин мен форманын көкүрөк бөлүгүнө бекитилип, ошентип мен дагы кызматка чыгам. Күн сайын мен участкалык ыйгарым укуктуу милиция кызматкерлери, жашы жетелектер менен иштөө инспекторлору, туристтик экологиялык милиция жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер менен бирге кызматтамын. Алар коомдук коопсуздукту камсыздап жатканда, мен алардын кызматын коштоп, ар бир маанилүү учурду видео жана аудио форматта жаздырып турам. Мени эмнелерди көрүп жана байкай алат дейсиңерби? Анда айтып берейин. Мен кызматкерлердин аракеттерин көрөм. Жарандардын жүрүм турумун каттайм. Айлананын абалын, сүйлөшүүлөрдү, убакытты, керек болсо жайгашкан жерди дагы белгилей алам. Кээде талаштуу жагдайлар жаралат. Ошондо менин жазууларым чындыкты тактоого жардам берет. Менин эсимде сакталган маалыматтар кызматтык текшерүүлөрдө, жарандардын арыздарын кароодо, керек болсо сот иштеринде дагы колдонулат. Кызмат бүткөндөн кийин мендеги бардык видеолор атайын системага жүктөлүп, белгиленген мөөнөткө чейин сакталат. Мен жөн гана камера эмесмин, коопсуздуктун дагы бир бөлүгүмүн. Эгер кызматкер кооптуу абалга калса, мендеги атайын сос баскычы аркылуу ыкчам башкаруу борборуна белги жөнөтүлөт. Бул учурда жардам ыкчам уюштурулат. Дагы бир маанилүү жагдай бар. Мен ачыктыкты камсыздайм. Менин жардамым менен кызмат учурундагы аракеттер көзөмөлдөнүп, мыйзамдуулук сакталат. Бул милиция кызматкерлеринин коопсуздугун камсыз кылууга, мыйзамсыз аракеттерди жана коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алууга дагы көмөк көрсөтөт. Мен дагы бир нерсени байкадым. Адамдар камера иштеп жатканын билгенде көбүнчө сабырдуу болуп, чыр-чатактар азаят. Бул милиция менен жарандардын ортосундагы ишенимдүү бекемдөөгө жардам берет. Мен суукка да, ысыкка да чыдайм. Мен түнкүсүн дагы көрө алам. Сууга жана соккуга туруктуумун. Узак убакыт бою тынымсыз кызмат өтөй алам. Эң негизгиси, мен ар дайым чындыкты каттоого аракет кылам. Анткени ар бир окуя маанилүү. Ар бир көзөрмөм катталышы керек. Ачыктык, мыйзамдуулук жана коопсуздук негизги менин милдетим.